Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселесинин кезектеги чыгарылышы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Бишкек шаарынын күнүнө карата Бишкек шаарынын күнү 1 майда белгилене тургандыгы көбүңүздөргө маалым болсо керек. Ушундай маанилүү шаарды калаанын турмушундагы ушундай маанилүү окуянын алдында шаардын жүргүнчүлөрдү ташуу тармагында жаңы бир кубанычтуу окуя болуп, жаңы 60 Кытай өндүрүшүнө чыккан автобустар биздин жүргүнчүлөрдү ташуучу ишкананын автопаркын кеңейткендиги бизди кубандырат. Бул окуяны ушул окуяга тушташтырып, андан сырткары келе жаткан шаардын күнүнө байланыштуу шаар жана шаардыктардын турмушундагы эң маанилүү болгон ушул шаардын жүргүнчүлөрү ташуу тармагы жөнүндө кенен сөз кылалы деп биздин Бишкек шаардык мэриясындагы маалымат кызматында иштеп аткан коллегаларыбызга, кесиптештерибизге кайрылган элек. Алар бизге биздин өтүнүштү туура түшүнгөнүн же туура эмес түшүнгөнүн бизге ушул жана биз айтып аткан сөздүн тегеретесинде, маселелердин тегеретесинде сөз кылып берет деп Бишкек шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу ишканасынын өндүрүш бөлүмүнүн жетекчиси Сатыбалды Хакимовду жибериптир. Биздин студияга кош келипсиз. Биз эми бүгүн ушул жалгыз ушул жаңы келген автобустар, анан кийин сиздин ишкана жөнүндө сөз кылганы турабыз. Бул эми биздин жанагы мэриядагы кесиптештердин же өздөрүнүн ишине жасаган өзгөчө маанилүү мамилесинендир, же биздин өтүнүштү туура эмес түшүнүп калгандарынанбы, ушул мамлекеттик телевидениянын бүтүндөй республикага тараган мамлекеттик телевидениянын каналындагы 45 мүнөттү эффективдүү пайдаланып калганынын бир жакшы үлгүсү. Бул эми жашырганда эмне биздин кесиптештердин ушу биздин чакырыкка жасаган биринчи ушундай күчтүү ат үстүндөн жасаган мамилеси эмес. Эми Сатыбалды мырза дегенде ушул жаңы келген автобустар жайында сөз кылсак, канча автобусту келди, алар мурдак автобустар эмнеси менен автобустардан эмнеси менен айырмаланат, ушул жөнүндө сөз кылсак. Саламатсыздарбы? Бүгүн мына чын эле Бишкек шаарынын жашоочулары үчүн чоң бир майрам десек болот. Бул транспорт жагынан 2018 жылы тендер жарыяланып, ошо тендердин негизинде ушу 60 автобусту Ютонг деген компания утуп алып, бүгүнкү күндө мына ошо 60 автобус келип атат. Бул Ютонг компаниясы Кытай мамлекетинде номер 1 заводдордун бирөөсү экен компания. Тендерде ошол компанияга берилип, ошол компания утуп алып, мына бүгүн 60 автобус алып келди. Бул Кытай Ютонг компаниясы бул дүйнө жүзүндө 10%тен ашыгыраак ээлеген ушу транспорт жагынан ээлеген жүргүнчүлөр ташуу боюнча таратуу боюнча ошол бир заводдордун бирөөсү экен да. Эми айырмасы бул автобустардын 2008 келген автобустар менен азыркы автобустардын айырмасы көп эле десек болот. Себеби дегенде азыр өнүгүп атпайбы? Жашоо өнүгүп атат, заман өнүгүп атат. Ошол өнүгүүнүн негизинде мына Евро 5 деп бул автобустардын аталышы да Евро 5 болот. Мурдагы келген автобустар булар Евро 2, Евро 3 деп аталып калган. Булар уже эски модификациясы боюнча. Анан биз койгон эң мындай бир басымдуулук нерсе бул ушул газга койгонбуз. Себеби дегенде азыр эл тараптан да, мамлекет тараптан да айтылып атпайбы, ушул автобустар түтөп, же болбосо транспорт түтөп, ушул абаны бузуп атат депчи. Биз мына ошого басымдык койбуз, мына газ автобустарын алдык, газ менен жүргөн автобустарды. Дагы мунун айырмаган жери булар жаңы, анын үстүнө ичинде ушул кичинекей балдар үчүн кармагычтар айырмаланып турат. Улуу кишилер үчүн кармагычтар айырмаланып турат. Сыйымдуулугунан айырма бар? Сыйымдуулугунан да айырмасы бар. Себеби дегенде 2008 жылы келген автобустардын узундугу бир 9,5 метр болсо, бул автобустун узундугу 10,5 метр. Сыйымдуулугу жагынан отургучу 30 адам отурат, мурдакы автобустар 26 болчу да. Турганы боюнча 40-50 киши батат да ичине. Мына ушул жактар менен айырмаланат.
Ошол жана мурдакы автобустар, кийинки автобустар деп сөз кылып калдык да. Азыр ушул жаңы автобустарды кандай колдонолу деп турасыздар? Булар жаңы автобустарды мүмкүн шаардын борборунда меймандардын көзүнө деп ошондогу багыттарга, линияларга чыгарасыздарбы же да кандай пайдалангандасыздар ушу? Ооба, биздин бирден бир маселебиз бул шаар ичиндеги центральный көчө деп коюп атпайбыз, борбордук көчөлөр. Ушу борбордук көчөлөрдү ушул коомдук транспорт менен камсыздайлык деген оюбуз бар да. Бул өкмөттүн постановлениясы да бар. Ушундай ушул бир чектемдерде ушул коомдук транспорт көбүрөөк жүрсүн деген. Ошол азыркы жаңы келген автобустардынга бир эки жаңы чийме чийдик. Эки жаңы маршрут. Бул 36 жана 48 деген. Бул ушул борбордук көчөлөр менен жүрөт. Калган автобустарды болсо, калган 30 автобусту. Ошол эле өзүбүздүн жүрүп турган азыркы убакта автобустарыбыз бар. 7-чи маршрут, 38-чи жана 42-чи деген маршруттар бул ушул борбордук көчөлөр менен жүрөт. Ошолорду толуктайык деп атабыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бул маегибиз түз эфирде өтүп атканын эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Дайым кыдай эле экраныңыздарда жанып турган телефон аркылуу биздин студияга байланышып, Бишкек шаарындагы ошол Бишкек шаардык муниципалдык авто унаалар менен тейлөөнүн тигил бул жагдайы, өзүңүздөр туш болгон учурлар же ар бир нерсе тактап алабыз деген бир маселелериңиздер болсо, студияга түз телефон чалып, студияда отурган Сатыбалды мырзадан түз жооп алышка мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Азыр мына ушул автобустар келди, анан бул автобустарга төлөөнүн да бир жаңы ыкмасы кирди деген кабар чыгып атат. Ал ыкма кандай ыкма? Ал ыкманы кийин башка эски автобустарга, башка жактарга таралса болобу? Ооба, азыр мына бүгүнкү күндө медиа тараптан ушул азыркы сиз айткан жаңы ыкма бул электрондук билетирина деп коебуз. Ушуну киргизейик деп атабыз. Себеби дегенде ушул азыркы убакта айдоочулар акчаны алып атпайбы? Ушундан бир алыстайык деп атабыз да. Акча айдоочуларды бул алаксытпайбы? Жолдо баратканда акча алып, аларга сдача берип, жол көп кээ бир убактарда ушул жол кырсыктарына учурап калып атат да ушул моменттерде. Ошон үчүн ушунан алыстайык деп азыр электрондук билетирина киргизейик деп атабыз. Бул электрондук билетирина боюнча дагы тендер жарыяланып, тендер иштери бүтүп атат азыр. Бул жерде ушу акыркы маалымат боюнча ушу Швейцария компания утуп алды. Көп компания катышып, ушу Швейцария компаниясы утуп алды. Булар азыр бир иштерди жүргүзүп атат. Биздин эме боюнча ушу 1-сентябрга ушуларды коюп ишке киргизебиз деген ишеничибиз бар да өзүбүздө. Россиялык бир көз каранды эмес эксперт байкоочу мындай бир эгерде Бишкек шаары өзүнүн жүргүнчүлөрдү ташуу системасында кескен жана чоң автобустар, троллейбустарды менен тейлөө тармагын өнүктүрүп киришпесе, дагы жанагы жол тармактарында бир топ өзгөртүүлөрдү киргизбесе, чоң автоунаалы коллапска түшүп келет деп айтылып атат да. Бул бардык иликтөөлөрдүн негизинде айтылган нерсе да. Анан ушул тапта 60 автобусту кошкондон кийин Бишкекте жана сиздер чыгарып аткан 2 линияны кошкондо Бишкекте канча канча троллейбустун линиялары жүзөгө ашып атат? Бүгүнкү күндө биз мына жаңы автобусту кошпогондо өзүбүздө 10 автобустук маршрутубуз бар. 10 автобустук маршрутка күнүнө 100-105 автобус чыгып атат азыр. Жаңы автобустарыбызды кошкондо бир 160 автобус болот. Бирок жана айтып кетпедик, эски автобустарыбыз бар. Ошо эски автобустарыбызды азыр биз оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атабыз. Ошолорду кошуп биз автобустардын санын 200гө жеткизейик деген оюбуз бар да. Троллейбусты айтып кетсек, троллейбустарда, значит, алардын жаңы акыркы убакта жаңы 52 троллейбус албадыбы? Ошолорду кошкондо булар бүгүнкү күндө 130-135 троллейбус күнүгө чыгарып атышат булар линияга. Алардын да 12 маршруттук каттамы бар. Телефон чалып экен, кабыл алып коелу, анан келген жерден маекти андан улантабыз. Урматтуу телекөрүүчү, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду айта бериңиз.
бул жакшы маселе көтөрүп атасыздар. Бирок биздеги эл жалпы элдеги суроо менимче ушундай да. Эмне үчүн мурдакы Кытайдан келген автобустардын начар экенин көрүп шаардыктардын автобустар. Мындан бир 6-7 жыл мурда дагы ушундай чоң жакшы автобустар келип, бир элдин көңүлү көтөрүлүп калды эле. Ошондо канча автобус сатылып алынган? 2008-2010 жылга чейин ушул 2 жылдын аралыгында Бишкек шаарында 450 автобус келген. Бул да Кытай компаниясынан келген. Ясин деген компанияны алып келген, ошол азыр Ясин автобустар. Ошол 450 автобустун айтканым ошол азыр 100 автобус иштеп атат. 105 автобус. 150 автобусу кыймылдап турат деп айтсак болот да. Ушул кыска аралыктын ичинде 8-9 жылдын ичинде мынчалык автобустардын баягы иштебей калышынын себеби эмнеде болду? Эми бул биринчиден ушул 2010 жылы революция болгондо биз автобустар ошо чыгып автобустардын көбү талкаланып калган да. Ошо талкаланып калгандан кийин автобустар токтоп эле, анан кийин бир убактарда жанагы автотетиктер алынбай калып өз убагында жана автобустар кичине бузулуп калды да. Эми ошол автобустардын азыр биз ушу эң эле жараксыз деген 192 автобусту списать этип ошого даярдап атабыз. Калган автобустарды курап чыгуу үчүн азыр иш аракети жасап атабыз. Ошол эски автобустарга жана запастык бөлүктөрдү сатып алуу, жана сынып калган тетиктерди алмаштыруунун оордук жеңилдиктери кайсында? Эми чын айтканда ушул жаңы автобустар келгенден кийин биздин мекеменин ушул жумушчулары автобустарды ушу оңдоп ордуна коюу кыйын болгон башында. Азыркы убакта мына уже ушу биздин жумушчулар баарын билип алды, уже билет, кандай оңдойт, эмне кылыш керек. Кээ бирлерини Кытайдын запчасти эмес, өзүбүздүн мастерство менен эле жасаган убактар да болуп атат. А так Кытайдын запчасттарын алып келүү, бул тендер менен алып келип атабыз. Тендер объявить эткенден кийин ушу Кытайдан заказ берип алып келип атышат. Алып келгенден кийин коюп эле чыгарып атабыз, иштеп атат. Бирок айтып атпайм, мына автобустардын келгенине 10 жыл болду. Автобустар эскирип калды. Себеби дегенде автобустун ошо өзүнүн эксплуатациялык бир убактысы бар экен, ошол бир 7 жыл 8 жылда эми бул жакшы автобустарга. Аз мына сурак өттү, бирок ага карабай биз ошол автобустарды оңдоп, шаардын ичинде элди ташыганга ар дайым аракет кылып күч кубатыбызды жумшап атабыз да. Азыр ушул Бишкек шаарынын транспорт башкармалыгында же Бишкек шаарынын муниципалдык автоунаалары жүргүнчүлөрү ташуучу. Жалпы жүргүнчүлөрдүн канча пайызын тейлейт? Эми бүгүнкү күндө жаңы автобустарды эсептебегенде бир 30-35% тейлейт. Азыр жаңы автобустарды кошсок биз пайызды тейлөөнү көбөйтөбүз. Ошол жанагы көз каранды эмес эксперттин иликтөөсүндө Бишкек жанагындай коллапстан чыгып кетиш үчүн, автоунаанын коллапсына туш келбеш үчүн ошол жалпы шаардын жүргүнчүлөрүнүн 70-80%-ын троллейбустар жана чоң автобустар тейлегенге жетишкенде гана жанагындай коллапсты болтурбай калуу мүмкүнчүлүгү бар деп айтылат да. Буга мисалы 25-жылга чейинки генералдык планда дагы автотранспорт менен тейлөө жүргүнчүлөрдү генералдык планында дагы ушуга жакын эле өлчөм көрсөтүлгөн да. Ушул перспектива кандай жетишсе болот? Эми чынында айтканда, ооба, шаардын ичинде коомдук транспортту көбөйтүү маселеси аз курч турат. Аны көбөйтүү мына быйылгынан башталды деп эсептесек болот. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мэри Суракматов Эмилбековичтин аракеттери күч. Ошол бир жылдын ичинде дагы автобустарды көбөйтүп берем деп атат. Кудай буйруса көбөйүп калса ошол автобустар, значит бизге негизи Бишкек шаарынын ичинде коомдук транспорт менен камсыздоо үчүн бир 800 автобус керек да. Троллейбустан бир 300 троллейбус. Ошол жерден токтоп туралды, дагы кайтып кетелек, суроону угуп коелу. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Саламатсыздар, мен Бишкек шаарынын тургуну Балтабаев Жетимиш. Суроом мондай. Айтыңыз. Угуп атабы? Угулду, эң жакшы угулду, айта бериңиз. Бул эми мамлекеттик автобустарды алып келип атат да, туурабы? Ооба. Мэри
Эми ушуну бир көбөйтсөңөр деген сөздө бир мына чоң көчөлөрдө бир магистралдык көчөлөрдө көбөйүп айталы микрорайонунан центр аркылуу өтүп же ушундай көп ушунда жанагы көчөдөгү маршруткалар аздайт беле деген сөз. Экинчиден мына мен өзүм эле мисалы үчүн жал жакта жашаймын. Тиги спец поликлиникага барам, же болбосо академия башка жактарга барганда машинамды токтото албай 1 саат ошол жерде жүрөм да. Андан көрө бир жакшынакай троллейбус автобустар болсо 10 сом 15 сомун берип түшүп барсам, кайра келип калсам, тиги маршруткаларда түшүү деле мүмкүн эмес. Анан оюм, эгерде мэриянын такыр күчү жетпесе бир конкурсту бирдеке кылбайсыңарбы, бизде жаш жигиттер деле толтура да. Мен маршрут автобустарды алып келейин деген. Эми ушуну бир чечпейсиңерби? Жана майда чүйдө бусиктер толуп кетти да көчөдө. Булар канчалык зыян? Эми иштесиндечи, бирок жана чоң автобус, троллейбус деген бул бардык шаарларда, бардык Европа болобу, башка болобу бардыгында ушундай. Силерге ийгилик каалайм, ушу көбөйтсөңөр экен. Суроо түшүнүктүү. Ага, туура айтасыз. Мен деле өзүм ушу кээде машинамды токтотуп коюп автобус, троллейбустар менен жүргөнгө аракет кылам. Себеби дегенде мына тыгын көп болуп атат, автобус машина токтото турган жери аз болуп атат. Мына мен айтпадым жаңы эле, ушу мэрибиз Кудай буйрса автобустарды көбөйтөм деп атат. Автобустар көбөйүп калса, ушул шаар ичиндеги көйгөйлүү маселелердин баары чечилет. Себеби дегенде азыр мына 47 жаңы конуш бар. 47 жаңы конушта 47 ушул автобус боюнча, коомдук транспорт боюнча проблема көп да. Ошолордун баарыны жанагы автобусубуздун саны туура келсе, 878 автобус келсе, ошолордун баары чечилет эле да. Шаардын бери жана көрсөтүүнүн алдында айттыңыз эле, шаардын бери жана жаңы автобустарды кабыл алып атканда ошону сап катышып өткөзүп берип атканда бир кубанычтуу кабар айтты деп. Ушул кабарды айтсаңыз. Ооба, ошо биздин мэрибиз мына бүгүн ушу автобустарды презентация кылып атканда ошол айтты эле, 600 жаңы автобус 1 жылдын ичинде алып бергенге аракет кылам деп. Ишенебиз, Кудай буйрса ушул автобустар келип, шаардыктар сүйүнүп калат деп. Эгерде 600 автобус келсе, 708 болот да. Мына жанагы мындан мурда келген жана 400 автобустун 400бү? Ушул автобустун тагдыры жөнүндө айттык, сөз кылдык. Азыр бул жаңы келген автобустар бүгүн жаңы 6-7 жыл өтөт. Аларда ушундай тагдыр күтөбү же алдын ала тургандай, мурдагы катачылыктарды кайталабай тургандай бир жаңы автобустарды алып атканда, аны менен ошо жана запастык бөлүктөрдү, тигилер буларды берүү же болсо баланча жылда бузулуп калса, алмаштырып же оңдоп берүү жагдайлары каралдыбы? Ооба. Мына ушул тендердин негизинде тендер бүткөндөн кийин ошо компания менен договор түзүлүп, договордун ичинде көп маселелерди койгонбуз да. Ошол маселелердин бирөөсү бул гарантийный срок. Ушул автобустарды канча гарантия менен берилет. Ошондо булар бизге гарантия 1 жыл коюшту. 1 жылдын ичинде өздөрүнүн күч кубаттары менен өздөрүнүн акчалары менен оңдой турган да, эгер бузулуп кала турган болсо автобустар. Ага дагы бир эме жакшы нерсе бул өздөрүнүн ушул биздин автобазанын территориясына оңдоо бир агрегатный цехтерин алып келип коюшат. Ошол өздөрүнүн специалисттери биздин специалисттерге оңдоп көрсөтүп, үйрөтүп турат. Ошол үйрөтүп, оңдоп эме жанагы айткан 1 жыл бүткөндөн кийин ошол агрегаттарды бизге иштеп, анан өздөрү кетишет, анан дальше биз өзүбүз кайра өзүбүз ошол керектүү нерселер менен колдонуп иштеп өзүнүн автобустарын оңдой беребиз да. Оңдоп алуу запчастьтары бул айтып атпайм дагы эле ушул тендер катарында эле ала беребиз, ушул эле заводдун өзүндө. Бул завод айтып атпайм, чоң завод, заводдун ичинде ар кандай автотеттиктер, ар бир автобустун автотеттиктери да бар экен. Телефон чалып бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү, сизди угуп атабыз, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы, сурооңузду айта бериңиз. Ушу мен айтайын дедим эле, жал айылына 8-чи автобус жүрөт да. Ошо 8-чи автобус 5 чыкса 3 постоянно сынат да. Андан ары мына Кайрма айылы бар, Байгелди, Арчалуу. Ошол жака ушу 8-чи автобус өйдөрөөк жөнөтсө узартса болобу жолун. Анткени 360 маршрутка жүрөт да. Ошого тыгын постоянно. Сыртыбыздан бирөө обязательно бирөө жаабат да. Мен жана айтып кетпедим, бул автобус же болбосо коомдук транспорт маселеси бул шаарда азыр курч болуп турат. Биздин эң негизги милдетибиз бул шаар ичини тейлөө.
Жана айтып аткан жана жал ар жактарда айтып атпайбы, ал бул Сокулук районуна карайт. Бирок биз аларга карабай мына автобустарыбызды берип атабыз. Мына жалга барган 8-автобусту айтып атабыз ооба. 8-автобус боюнча 8 эле автобус чыгат күнүгө. Ушул 8 автобус чыкканда жана эскилигине байланыштуу 1-2 бузулат. Ошондо 4-5 эле автобус калып калат да. Ушул жал район, жал конушунун анан аркы конуштар боюнча бизге кайрылышкан. Ушул 8-автобусту узартып бериңиздер деп. Биз ошо элдерге айтып кеттик элек, дагы айтып кетейин, автобустарыбыз жана айтып атам, автобустарыбыз көбөйсө, биз Кудай буйрса, ушул бардык келип түшкөн суроолор же болбосо жанагындай ушул бизге узартып бериңиздер, же болбосо ачып бериңиздер деген маршруттар бар, ошолордун баарын карайбыз. Жаңы автобустар келип толсо да. Кандай шаар болбосун, кандай мегаполис болбосун, шаардык жүргүнчүлөрдү ташуунун эң бир баягы уюшкан жеринде шаардын айланасындагы жүргүнчүлөрдү ташууну дагы туура уюштуруу, ошол шаардын кызыкчылыгында экендигин, анткени ошол шаар айланасындагы айылдардын же болбосо элдүү пункттардын жашоочулардын көпчүлүгүнүн тирилиги шаар менен байланыштуу болгондуктан, алардын айылына шаарга түз келип кеткен автоунаанын болгондугу алар үчүн кыйла жеңил. Эгерде мындай болбосо, алар 2-3 которулуп отуруп, 2-3 жүрүштүн, жол жүрүүнүн төлөмүн төлөп, анан кийин өздөрүнүн максатына жетип, иштерин бүтүрүп кетип атат да. Бул жаатынан жанагы автобустардын тартыштыгы башкача болуш керек да. Анан кийин сиздин кабарыңыз барбы жокпу, ким билсем, ошо шаардын жүргүнчүлөрүн ташуунун дагы толгон токой бир келечектери айтылган эле да, ошол жанагы генералдык планда. Айталы жанагы жеңил темир жолдук метрополитен, Манас аэропортуна чейин 12 километр каттай турган ондогон станциялар менен темир жол, электро эмеси менен, кыймылдаткычы менен. Ушул жагдайда кабарыңыз барбы, айтылдыбы? Мен бул боюнча кабарым жок. Бул боюнча ушул транспорт министерство жагынан каралса керек. Бирок биз айтып атам, жана шаар ичи боюнча дагы айтып кетейин. Жана сиз айтып атпайсызбы, электро автобустар. Биз азыр биз метрополитен эмес, биз шаардын ичинде электро автобустарды алайык деген ойубуз болуп атат. Жана электричество менен жүргөн, батарея менен жүргөн. Бул боюнча дагы азыр иштер жүрүп атат. Эгер ушул биз ойлогон койгон маселелер ишке ашылып кетсе, ушул шаардын ичине электробустарды алып келек деп атабыз да. Жана сиз айтпадыңыз, ар бир автобустун баягы иштөө мөөнөтү 7-8 жыл экен деп. Ушул 7-8 жылдын ичинде эски автобустардын мисалында өздөрүн канчалык деңгээлде актарышат экен, өздөрүнүн баасын? Эми чынын айтсак, бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселенин бирөөсү бул жол кире маселеси. Жол кире маселеси мына 2000 акыркы жолу 2012 жылы каралган болсо, 6 жыл, 7 жылдан бери ишти каралып элек да. Ошол жылдан бери мына күйүү майынын кымбаттагын айтыңыз. Ошол жылда мисалы 30-32 сом боло турган болсо, бүгүн мына 41-42 сом. Мына ошонун үчүн өзүн өзү актоо кыйын эле деп айтсак болот. Биринчи бул, экинчиден ушул өзүн өзү актоо үчүн коомдук транспортко көп тоскоолдук кылган бул кичи жанагы микроавтобустар да. Буларга биз мисалы көп ташыганыбыз бул пенсионерлер, көп ташыганыбыз бул жанагы инвалидтер. Мына ушулар ташып атабыз да биз. Акчалуу бар, акчасы бар жанагы кичи бустиктер менен кетип калат. Биз ташыганыбыз ушул ушу акталбай калып атат да. Эгер биз жанагындай автобустардын санын көбөйтүп алсак, шаардын ичинде жанагы микробустиктерибиз азайса, ошондо мен ойлойм биздин доходторубуз көбөйүп, жанагы өзүн өзү актоо жолуна түшсөк болот да. Сиздин кабарыңыз барбы жокпу? Азыр менин кулагымдагы микрофонго айтып атат, режиссердук пульттан телефон чалып, кошула албай калды деп. Шаардын түндүк жагында, жаңы конуштардын бирөөндө бир 2 маршрутка, анда-санда жүргөн 2 маршрутка бар. Негизги эл тирдигин такси менен шаарга каттап жүргүзүп жатат дейт да.
бул жагдайдан силердин кабарыңыздар барбы? Ушундай эле четте ушундай Аламиндин районуна карашпайт. Шаардын каттоосунда турган элдер микробустар боюнча айтып кетейин. Микробустар боюнча мына 2 жыл мурда эле алсак, 2 жыл мурда эле 2900-3000дей бус күнүгө чыкчуда шаар ичине. Бүгүнкү күндө 2400-2500 эле бусик болуп калды. Себеби дегенде азыркы ошол айдоочулардын баары бул транспорт башкармагынын маалыматы боюнча кетип атат да. Эмнеге кетип атат деп сурасак, бул жанагы тариф боюнча. Значит, өзүн өзү актабагандыгы, бусиктер, автотетиктердин кымбаттыгы, ошолордун негизинде бусиктер өздөрүнүн машинелерин сатып, же болбосо арендага берип, анан кетип калып атат дейт да. Бул өзү жакшы көрүнүшпү? Жанагы негизги максатка жетүүдөгү жакшы көрүнүшпү же? Жакшы көрүнүш эмес. Себеби дегенде айтып атпайм, тарифибиз болобу же болбосо ошо тариф оңдоп туруп анан кийин жана бусиктерибиз жаңы конуштарды айтып атпай, жана 2 маршрут келип, бир келсе бир келбей атат деп. Ошол аздыгынан болуп атат да. Бул бусиктердин аздыгы, ошон үчүн эртең менен жетишет, түштө жетишпей калат, же болбосо кечине жетишпей калат, ушундай болуп калат да. Бузулуп чыгып кеткен болот маршруттан, ошол убактарда азайып калып атат да. Жана ишенимибиз эми Кудай буйрса жаңы автобустар болсо, ушул жакшы оюбуз ишке ашып, шаардын ичин толук камсыздайбыз деп ойлойбуз да эми. Мындай көз менен алып караганда, орустар айткандай, жанагы сиздер алып келе турган 700-600 автобусту көчөгө коюп берүүнүн, ошол эле маршруттардын, мисалы 120 линияда бир 4000ден ашык 3000дей микроавтобустар жүрөт экен. Ошолордун эми жана автобустардын кирүүсү менен алардын жумушсуз калуу дагы бир ыңгайсыз жагы бар да. Демек ошого жеңилирээк өтүүнүн да бир жолу болгон чыгар да. Эми биз айтып атабыз да, эгер биз ошол бусиктердин ордуна бара турган болсо автобустар, биз ошол эле бусиктин айдоочуларына айтабыз. Киргиле, автобуска отурула, жаңы автобуска. Ошол автобустарды айдагыла, өзүңөргө семьяңарды бакыла дейбиз да. Ошондой маселелерди коебуз. Кээ бир жерлерде чын айтканда жаңы конуштарда жолу жок. Автобустар бара албай турган жерлер бар. Ал жактарда жанагы кичине автобустар иштей берет. Алар келип камсыздай берет. Ал жагын да карап атабыз. Ал жагын биз жана транспорт башкармагы өздөрү чечип атат. Азыр мына ошол шаар ичине оптимизация деп жүргүзүп атабыз. Азыр оптимизация ошол маршруттарды ордуна коюу, кайсы автобус кайсы жака жүрөт, кайсыл троллейбусту коелук, бири-бирине көп жанакындай биринин үстүнө бири жүрбөсүн деген ошо оптимизация боюнча бири-бирине айтылган болбосун деп азыр ошол оптимизация комиссия түзүлүп, комиссия иштеп атат азыр. Жана телефон чалган аксакалдын сөзүндө бир маанилүү бир сунуш айтылды. Ушуга сиздердин пикириңиздер кандай? Мисалы, эгерде мэриянын мүмкүнчүлүгү келбей атса, ошол бусиктер сыяктуу эле, кичинекей микроавтобустар сыяктуу эле чоң автобустарды алып келип, ошондой линияларга коюп беребиз деген жигиттерибиз бар. Алардын ошентип иштеп кетүүгө канчалык мүмкүнчүлүгү бар деп? Ооба, инвесторлорду келүү бул эч качан тоскоолу жок, тоскоол болбойт аларга. Мына инвестия келип, азыр 35-чи маршрут деп бир Кытай компаниясы келип иштетип атат. 35-чи жаңы маршрут, ошол жерде алардын 14-15 машина иштеп атат. Кайра алар дагы алып келебиз деп атат, дагы ачабыз деп атат. Мен ойлойм, мэрия тараптан инвестия алып келип, автобус киргизип беребиз, алар каршы болбосо керек. Бирок дагы айтпайм, жанагы тариф жагынан караганда көбү келбей атат да. Себеби өзүн өзү акташ керек да. Ал частный инвестор алып келген экен өзүнүн автобусун. Сиз айткандай жанагы өзүнүн акчасын чыгарыш керек да, ошол автобусун. Ошол жагын карашса керек да. Алар эгерде жанагындай жеке менчик, жанагындай линиядага коюп берсе, алар деле силердин автобустардын баасы менен иштеп, ошондой эле шартта өздөрүнүн иштерин уюштурушат. Ошондой шартта иштешет. Бирок алардыкы жанагындай биздикиндей болуп пенсионерлерди бекер ташыбайт, инвалидтерди бекер ташыбайт да. Алардыкы частный катарында эле акча алышат. Биз билебиз, бир кезде ошол атайы шаардын автобустарын да иштөө үчүн атайын окуу жайлар, кесиптик техникалык окуу жайлар деп айтылчу эле, азыр кесиптик лицейлер болуп калды. Ушул багытта лицейлер менен сиздердин байланыштарыңыздар кандай? Ооба, биз ушул азыр автодорожный техникум, политехнический техникум деген
деген эки чоң окуу жай менен иштешебиз. Алардын студенттери келип бизге жыл сайын келишет, келип практика өтүп кетишет. Бул значит эксплуатация жагынан кантип окутуу, техникалык жактан кандай үйрөнүү, ушулардын баарыны биз бир определенный убак менен келишет. Ошолорду көрсөтүп, үйрөтүп, алар жөнөтөбүз. Анан кийин ошол окууларын бүткөндө биздин эгер жумуш орундарыбыз болсо, ошол эле студенттерди алып иштетип атабыз. Сиздерден айдоочулар келип жанагы автобустардын бат иштен чыгып атканы жөнүндө сөз кылбадыкпы жогоруда? Сиздердин айдоочулар биздин ушул Бишкек шаарындагы жолдордун ал акыбалы машинелердин оң узак жашоосуна канчалык таасир этет деп айтышат? Таасири канча? Эми жолдордун начарлыгы бир гана автобус эмес, башка транспортко деле тиешеси бар. Биз эми ар дайым өз тарабыбыздан жолдор начар болсо ушул тиешелүү мэриялык ишканаларга кайрылабыз. Жолдорду оңдоп бериңиздер, карап бериңиздер. Болбосо биз автобустарды вакытынча токтотобуз дегенге чейин барабыз. Бирок биз эми ага барбайбыз. Бирок ошого аракет иш жүргүзөбүз. Азырынча мына азыркы убакта мэрия тарабынан көп иштер жүргүзүлүп, көп ушул жерден телефон бир суроону кабыл алалы, анан кийин уланталы. Саламатсызбы? Сиз деп угуп атабыз. Эфирдесиз. Саламатсыздар. Айта бериңиз. Мен мынау көчөдө жүргөн Кытай автобустарынын жөнүндө калдырган консерва калай автобустар деп 2009-жылы жаздым эле, ушу Кытайдын разовый автобустары. Эми мынау четке чыкканда уяласыңда ушу бир кезде Союз боюнча эң алдыңкы шаар элек ушундай жапайчылык деңгээлге түштү. Мына мурзалар элди кыйнабай баары бир карызга баткан мамлекетке карызга батырып эле алып келиш керек болчу, коркпой эле чагыл автобустарды. Бир адамча жашоого өтпөйбүзбү? Эки-экиден эле сүйлөшүп отура бербейбиз ушул. Анан кийин мына тележурналист айтып атасыз, кысмасыз калат деп. Кысмасыз калып эле миллиондон ашык жаштарыбыз тентип кетти го. Коркпош керек. Алыш керек да адамча жашоого өтүш керек. Ошондой чечкиндүү эрк керек ан үчүн. Отуруп эле сүйлөшө бербей. Суроо түшүнүктүү. Мен бөлөкөң кайда айттым эле, сиз башкача кайда түшүнүп алыпсыз. Мен сиз айткан ыңгайда суроо бергенде, ошолорду жанагы буга сиздин жообуңуз. Туура суроо бердиңиз. Шаар ичинде чын эле бул Бишкек шаары Кыргызстаныбыздын борбору болуп атпайбы? Бишкек шаарынын ичинде Жакшынакай, Татынакай, алдыңкы автобустардын бири жүрүш керек да, чынын айтканда. Мына бүгүн жана айтып кетпедимби? Мэрибиз Кудай буйрса, жаңы автобустар алып келебиз деп атат. Ошол автобустар келсе, мен айтам, жаңы жанакы Евро 5 деген Жакшынакай автобустар келет. Жанакы эски Кытайлардын ордуна ошолор алмашат да. Азыр дагы мындай режиссердик пульттан суроо түшүп атат. Ошто окуучулар маршруткаларга 1 сом менен жол жүрүшөт дейт. Буга эгерде жооп бере алсаңыз, жооп бериңиз. Эмне үчүн Бишкекте окуучулар 10 сом менен каттап атышат деген суроону жүрүп. 8 сом. Окуучулар, жүргүнчүлөр баары эле бизде 8 сом төлөйт. Бул тарифти бул шаардык кеңештин депутаттары коюшат. Анан бизде 5 категория, айтып атпайм, 5 категориябыз бар, бекер ташкан кишилерибиз бар. А вот окуучулар, студенттер баары төлөшөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде экенибизди көңүлдөн чыгарбаңыздар. Биздин 67-11-41 телефонуна телефон чалып, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Эми биз жалаң автомобиль паркынын, автобус паркы жөнүндө сөз кылдык. Троллейбус паркынын келечеги жөнүндө кабарыңыз бар? Жүргүнчүлөрдү ташуу жөнүндө сөз болуп аткандан кийин. Жана айтып кетпедим, ушул шаардын ичинде коомдук транспорт менен толуктоо үчүн ушул 800 автобус, 300 троллейбус деп атпаймынбы? Азыр ошо троллейбус паркында 150-160 троллейбус бар. Буларда келечекке ушул жаңы троллейбустар алып келип, жаңы линияларды куруу булардын пландарында бар. Муну колдоо биздин мамлекет тарабынан болуш керек да. Ошо колдоо ашып кетсе, жаңы троллейбустар да келет деп ойлойм. Сиздин жанагы айтып атканыңызга караганда, азыр ушул күнгө чейин автобус өзүн актабаса, демек Бишкек мэриясы
ушул автопаркты иштетүүгө канчалык каражат жылында бөлөт? Эми мен каражатты толук точносын айта албайм сизге. Себеби дегенде бул коомдук ишканалар, автотранспорт ишканасы да бул Союздун убагында деле чыгаш алуу ишканалардан болгон. Бул мамлекет тарабынан субсидия берилет. Бүгүнкү күндө деле ошо субсидия берилет. Бул жанагы биздин бекер ташыган пенсионерлерибиз, инвалидтерибиз ошолорду толуктоо негизинде берилет да. Азыр сиз айтып атасыз, 105 автобус линияга чыгып атат. Азыр 60 автобус кошулса 160, анан 20-ны оңдоп даярдап койдук, 200 автобус линияга чыгат деп. Ошол учурда автобустардын жүрүүсүнүн интервалы азыр кандай, анда кандай болот? Мына бүгүн айтканыбыздай 105 автобус чыгып атат. Негизи бизде ушул өзүбүздүн койгон пландарыбыз бар. Ошол план негизинде 170 автобус чыгыш керек да. Ар бир маршрутта 16-20нан ушул автобус чыгыш керек ар бир маршруткачы. Анан бүгүнкү күндө 20нын ордуна 15, 16нын ордуна бир 12 автобустар чыгып атат да. Себеби автобустун жетишпегендигинен. Аралыктары 10-12 мүнөткө узарып кетип атат. 15 мүнөткө чейин барат. Себеби 15 мүнөткө барат деген себеби бул жана биз айтпадыкпы, 15 автобус чыкса 15 автобустан бир 3-4 бузулуп калат. Автобустардын эскилигинен бузулат, кирип кетет. Ошондо аралыктар узарып кетет да. Телефон чалып экен. Саламатсызбы? Эфирдесиз, айта бериңиз, түз эфирдесиз. Эгер автобустар келсе, кайсы маршруттар алынат? Айтсаңыз, кайра айтсаңыз? Автобустар кайсы маршруттар алынат бишкектинчинен? Жаңы автобустар келсе. Жаңы автобус келгенде кайсы линиялар алынат дейт? Эми азыркы келген автобустар боюнча айтайын, 60 автобус келбеди. 60 автобус келип биз транспорт башкармалыгына өзүбүздүн предложенияларыбызды бердик. 48 автобус боюнча ошол биздин автобустун чиймеси боюнча 114 деген маршрутка жүрөт. Ошолго бердик. Ошол маршрутту жабуу боюнча бердик. 214 деген маршрутка жүрөт. Аны өзгөртүү боюнча бердик. Чиймесинин схемасын. 36 маршрут боюнча маршруттарды жабууга биз берген жокпуз. Өзгөртүү гана бердик. Аны эми Бишкек шаар транспорт башкармалыгына бир сыра карап, өздөрүнүн чечилген акыркы схемаларын бизге берет да. Ушул эле айтылып аткан телекөрүүчүнүн суроосуна кошумча, жанагындай жаңы автобустардын келиши алардын линиясынын жанагы шаар айланасына узарышына түрткү болобу, шарт түшпөйбү? Жабылган автобустар келсе, жаңы автобустар келсе, жаңы автобустар келсе, акырындык менен жанагы бусиктерди алмаштырыш үчүн алардын линияларын узартышка туура келет болуш керек мен. Алардын линияларын узартуу эмес, биздин маселе ушул арбаган жерлерге жетти. Борбордук көчөлөрдөн бусиктерди алуу. Анан кийин жана мен айтпадым, жана жаңы конуштарга, же болбосо жанагындай айылдарга, ошол жактарга жетишпеген автобустарды толуктап, микроавтобустарды толуктап ошол жакка иштешсе болот. Дагы мындай бир суроо берип атышат телекөрүүчүлөр. Азыр айдоочулардын орточо айлык маянасы канчадан башталып, эң көп алганда канча алышат? Алардын айлык маянасы эмнеден көз каранды? Айлык маянасы, айдоочулардын айлык маянасы бул ушул өздөрүнүн иштеген саатын эсептейбиз. Анан кийин ушул ар бир автобуска, ар бир маршрутка план коюлат. Бул ошол планды алып келип толуктоо. Эгер ушу айдоочу машинеси бузулбай, автобусу бузулбай, бир ай толук иштей турган болсо, булардын айлык маанасы 25 миңге чейин барат. Болбосо орто ченде 10-12 миң сом алышат айдоочулар. Телефон чалып экен, кабыл алып коелу. Ушул телекөрүүчүлөрдүн биз кабыл алган акыркы суроосу болуш керек. Саламатсызбы? Айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Менин суроолорум мындайча. Айтыңыз. Автобустар сонун жашынагай автобустар келиптир. Ошого реклама бергендер стеклолорун чейин чаптап салып атпайбы? Ошолорду мындай аккуратный кылып жакшы көрүнүштө кылып туруп жармаштырса, ошолорду суранар элем. Анан остановкаларда кайсы остановкага келдиң, кайерге келдик, ошолор
жазылган эмес, ошолорду бир карап койсоңорбу дейм. Эң туура айтылганда, мисалы Стамбул, Москва сыяктуу чоң шаарлардын борборунда жүргөн автобустарга жанагындай көрүнөк чарнак менен кызыл тасыл кылып чапталган учурабыз да. Эң туура. Жакшы суроо болду. Биз мына автобустардын сырттарын жана рекламаны чаптаганыбыз себеби бар да. Бул деген жана автобустардын эскилиги, ошолордун автобустардын ушул кебетесин келтирүү үчүн өзүнө ушул рекламаларды чаптаганга аракет туура келди да. Эми бүгүнкү күндө мен жана айтпадым, ушул автобустарды оңдоп атабыз деп. Ушул рекламалардын баарын алып салып атабыз. Жалаң бир светте кылып атабыз. Жана абабакай свет, жана келген жаңы автобустар келбедиби? Ошондой свет менен краскалап, ошондойго өтөбүз. Анан кийин ичине дагы жана айнектерге чапталган рекламаларын да алардан да баш тартып атабыз азыр. Кудай буйрса автобустарыбыз таза, рекламасы жок иштейт. Анан жанагы остановкаларды айтуу деп атпайбы? Остановкаларды айтуу боюнча биз уже ал иш жүзүнө ашырганбыз. Азыркы маршруттарыбыздын ичинде ар бир автобустун ичинде остановкаларды айтып турат. Кайсыл остановкага, кайсы жерге, орус тилинде жана кыргыз тилинде. Азыркы келген жаңы автобустарга да ошол системаны киргизип коебуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз шаар жана шаардын жүргүнчүлөрү деген темадагы учур маселеси көрсөтүүсүнүн чыгарылышынын соңуна чыгып жатабыз. Бүгүнкү биздин сөзүбүз өзүнүн көрсөтүүнүн аталышы айтып тургандай, шаарда жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн тигил бул жагдайлары, анын бүгүнкү күнү келечеги туурасында сөз болду. Сиздерден эгерде бизге телефон чалып, өздөрүнүн суроосу менен катышкан телекөрүүчүлөргө чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени шаардын турмушундагы эң белгилүү бир тармакка кайдыгер эмес экендигинин бул белгиси. Сиздердин ар бир чалган телефонуңуздар ушул студияда болуп аткан маселенин чечилишине же болбосо ошону чечүүгө тийиш болгон айрым бир мамлекеттик башка мекеме уюмдарынын жетекчилеринин көңүлүн бурууга жасалган эң чоң жардамыңыздар болот. Ал эми сиздин бүгүн студияга келип, маек куруп, өзүңүздөрдүн бир жакшы жаңылыктарыңыздарды айтып, анан өздөрүңүздөр багыт алып аткан багыттын келечеги менен элдин бир топ бир жакшы ишенимге алып келип койдуңуз. Сиздерге чоң рахмат. Анан баарынан биздин чоң рахмат айтаар Бишкек шаардык мэриясынын өздөрүнүн ишине аттын үстүнө мамиле кылган маалымат кызматынын кызматкерлерине, биздин кесиптешибизге. Кайрадан эфирден жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бак кубатчылык.